Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кайрадан сиздер күтүп көргөн наар көрсөтүүсү эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ар бир чыгарылышыбызда кайсы бир улуттун ашканасына баш багып, сиздерге түрдүү даамдарды көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда эмне жасап берет экен деп жатсаңыздар, анда мен сиздерге айтамын. Жалпыбыз биргеликте орус ашканасына баш багабыз. Тактап айтканда, дал ушул орус улутунун ашканасында эң көп жасалуучу тамакты сиздер менен биргеликте жасайбыз. Вареники. Вареники тамагын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул ар кандай ыкма менен жасалат жана ошондой эле кошулмалары дагы ар кандай болот. Мисалы айталы, эт менен жасалуучу вареники, ар кандай таттуулар менен, кыямдар менен жасалуучу вареники, жана ошондой эле картошка менен жасалуучу вареники. Биз бүгүн сиздерге көрсөтө турган вареники бул жөнөкөй эле азык-түлүктөрдөн жасалат. Картошка жана пияз кошулган өзгөчө вареники, жана ошондой эле кыямдардан бул жерде мына өзүңүздөр көргөндөй тыт кыямы. Тыт кыямы кошулган вареникинин жасалуу жолун көрсөтөбүз. Жогоруда айтып кеткендей, түрлөрү көп негизинен. Быштак менен жасасаңыз дагы вареникиңиз аябай даамдуу болот деп айтабыз. Эмнелер керектелет? Кимде ким вареники тамагын билбесе, мен рецепттерин бир ирет кайталап өтөм. Сиздер болсо эстеп калыңыздар. Эң алгач биз камырын жасап алышыбыз керек. Камырына мына 500 грамм унду алдык. Un. Ал эми үй шартында болгондуктан биз жөнөкөй эле суу алдык. Мунун ордуна сиз сүт кошуп дагы жасасаңыз болот. Эгерде ошол сүт кошулган вареникини каалап жатсаңыз. Бир дана жумуртка. Болгону бир дана жумуртка гана колдонобуз, урматтуу көрүүчүлөр. Жана ошондой эле ал эми фаршын айта турган болсок, мына бул жерде картошка сууга бышырылган, алдын ала бышырып алганбыз. Бул картошкага биз 2 дана пияз кошуп коебуз. 2 дана пиязды майдалап, бир аз кууруйбуз дагы майда. Анан картошкага кошуп, вареникинин ичине салабыз. Жогоруда айткандай эле, картошканы биз кыямга да алмаштырып койсок болот. Же болбосо жаңы бышкан ушундай ягодалар болот, малина, кулпунай, тыт, жана ошондой эле бүлдүркөн. Мына ушуларды да кошсоңуз болот. Эгерде жаңы бышпай тоңдурулган болсо, аны деле кошсоңуз болот да. Мына ал эми вареникини биз эмне менен жасайбыз? Мондой жакшынакай кичинекей формалар чыгып калган азыркы учурда. Мына ушул формалар менен жасайбыз. Эгерде балдарга болсо кичинекей менен, чоңдорго жана чоң дагы бар да. Мына ушул менен жасап сиздерге көрсөтөбүз. Демек, биз менен бирге болуңуздар. Ал эми вареники столго тартканда сөзсүз түрдө аны соус менен бериш керек. Соус үчүн биз эмнени пайдаланабыз? Мына сметана. Сметананы пайдаланабыз. Жакшы? Өсүмдүк майы, мына өсүмдүк майын да кууруйбуз. Же болбосо жууган май, сливочное масло деп коет, жууган майды да пайдалансаңыз болот. Татымына жараша ошол эле учурда туз, карамурчту дагы колдонобуз. Анда биз көрсөтүүнү баштайбыз. Демек, биз менен бирге болуп, вареникинин жасалуу жолун үйрөнүп алыңыз. Эң алгач биз бул жактагы унду элеп алышыбыз керек. Сөзсүз түрдө өзүңүздөр жакшы билесиздер, айрыкча ушул мусулман элинде десем болот, унду сөзсүз түрдө элейт. Ошол себептен биз азыр электен өткөрөбүз.
Biz ele бүттік, өзіңіздер көргендей. Електен өткөрдік. Эми болсо камырын жасаганга киришебиз. Камыр жасаганда мына шакектерди чечиш керек, колду самындап жууш керек. Ошондо биз өздүк гигиенаны сактаган болобуз. Кээ бирлер бар, мисалы, шакектер менен эле жасай берген учурлар болот да, ошон үчүн айткым келди. Азыр болсо биз биринчи кезекте бул жерде 200 граммдай өлчөмдө сууну куюп алабыз. Сууну айта кетүүчү жагдай, суу жылуу болуш керек. Жылуу болуш керек. Анан камырга эч кандай ачыткы коюп кошпойсуз. Ошол нерсени эске алыңыз. Жана ошондой эле бул учурда биз туз кошобуз. Тузду дагы керектүү өлчөмдө. 1 аш кашык деп айтыптыр, бирок өзүңүз табитиңизге жараша көз болжол менен дагы кошсоңуз болот. Азыр жумуртканы дагы кошобуз дагы жакшылап аралаштырабыз. Эми болсо жумуртка аралашып, туз дагы эрип кетиш керек. Мына элеп алган унду акырындап салып аралаштыра беребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй биз камырын жууруп бүтүп калдык. Өтө жумшак болбош керек, өтө катуу деле болбош керек. Ошол нерсеге көңүл буруңуздар. Азыр болсо камырды бир аз кыйсалдырып коебуз дагы. Биз фаршын даярдаганга өтөбүз. Анткени себеби фаршын даярдап эле, дароо эле вареникти түйө баштайбыз десем болот. Үстүн жаап коебуз дагы, бир четке жылдырып коебуз. Эсиңиздерге сала кетсем, фаршына керектелүүчү азыктар картошка жана ушундай эле пияз. Азыр эң биринчи кезекте биз картошканы пюре сыяктуу кылып даярдап алышыбыз керек. Табакты алабыз дагы. Дам ошол картошканын баарын салабыз. Мондай атайын картошка майдалагыч бар. Ушунун негизинде эле могу ыкма менен картошканы жасай баштайбыз. Мына жакшылап биз майдалап алдык. Дал ушул учурда эле биз туз кошобуз. Ичине дагы, фаршына дагы өзүнчө туз кошуш керек, себептенде даамдуу болот. Кара мурч да кошобуз. Көпчүлүк элдер кара мурчту пайдаланбайт, негизинен тамакка өзгөчө даам берет десем болот. Ачууну жакшы көргөндөр мындан да көп кошсо болот. Эми урматтуу көрүүчүлөр, биз пиязды майда кылып туурайбыз дагы, аны бир аз майда кууруп алышыбыз керек. Ачуу пияз экен. Көзүм дагы ачып кетти. Ошого карабай майда кылып туурашыбыз керек. Чоң-чоң болуп калбаш керек. Фарштагы пияз. Мына пияз туурап алдык. Азыр болсо
Бир аз кооруп алабыз сковородкада. Биздин сковородка кызды. Бул учурда май куябыз. Өсүмдүк майы жөнөкөй эле. Пиязды бат-баттан кооруп алышыбыз керек. Bir 2 minut куурсак жетиштүү болот. Көп кууруп жиберген да болбойт. Мына биздин пиязыбыз кооруп калды. Бул учурда биз пюренин үстүнө дам ошол коорулган пияз салабыз. Биздин фарш даяр. Мына картошка, пияз, өсүмдүк майы, туз, кара мурч керектелди. Азыр болсо биз эми кастрюлга суу коюп коюшубуз керек. Себептен ал кайнап туруш керек. Биз качан гана вареникини даярдап бүткөндө дароо кайнап жаткан сууга салып бышырып алабыз. Суу кайнагы чакты. Азыр болсо эми камырды жаябыз тагын. Биз вареникини түйөбүз. Бул аралыкта камырыбызда эс алып, өзүнүн калыбына келип калды десем болот. Кичине-кичинеден кылып бөлүп алабыз. Мына бөлүп алдык. Камырын жайып алдык, урматтуу көрүүчүлөр. Өтө жука болбош керек. Ошол нерсени эске алыңыздар вареникини жасаганда. Азыр биз могу форма менен кесебиз дагы. Ушул форма менен жасайбыз. Бул вареникиңиз стакан менен дагы жасасаңыз болот, бөлүп алып. Ал эми бул вареникиңиз өзгөчө кооз көрүнөт деп айтсам болот да. Урматтуу көрүүчүлөр, мына тегерекче кылып кесип алдык. Азыр биз могу жерине коебуз дагы. Мына бул жерге фаршын салабыз. Керектүү өлчөмдө, өтө көп болбош керек. Мына урматтуу көрүүчүлөр, көрсөңүз болот, жакыныраак келип, мына биздин вареникибиз даяр болуп калды. Эми бул вареникини сууга салып бышырып алсак эле болгон. Азыр болсо, кийинки кезекте мен сиздерге варенье менен кандай жасалат, аны дагы көрсөтүп берем. Кадимкидей эле камырды жайып алышыбыз керек.
Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер наар көрсөтүүсүнө топтош болуп жатасыздар. Мына өзүңүздөр көргөндөй биз камырды жайып алдык. Азыр болсо монтип бөлөбүз дагы. Бөлүп, эми кыям менен жасайбыз. Ага чейин биздин суубуз дагы кайнап калды. Мындан салып бат-баттан бышырып алабыз. Мына биз бөлүп алдык. Азыр эми мунун ичине тыт кыямын салабыз дагы, анан түйүп чыгабыз. Сөзсүз түрдө бул жактан тыт кыямын өзүн алышыбыз керек. Мисалы, суусун көп кошуп алсак, анда болбой калат. Ошондуктан өзүн алып алганыбыз дурус болот. Колго алабыз, колдо эле түйөбүз. Бул жолу себеп дегенде азыр экөө бир казанда бышат да. Анан алмаштырып албаш үчүн мисалы башкачараак кылып түйгөнүбүз дурус. Колдо эле түйөбүз, урматтуу көрүүчүлөр, монтип эле четтерин бекитип чыгабыз. Жакшы кылып бекитебиз дагы. Анткени себеби экөө эки башка болуп туруш керек. Себеби экөө бир казанда бышат да. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр могул вареникилерди сууга салып бышырып алсак болду. Суу кайнап жатат. 5-10 мүнөт аралыгында бышат. Андан өткөрүп жиберсеңиз да болбойт, себептен фаршы даяр. Камыр эле бышса болду. Кыям кошулган вареникилерди салып жатам азыр. Биздин тарелкаларыбыз даяр. Азыр болсо вареникини, бышкан вареникини алабыз дагы, мына ушул тарелкаларга салып, кооздоп, конокко тартабыз. Эң алгач бул жакка алып келсек, аябай сонун болушуп калды. Сөзсүз түрдө суусун сарыктырып салабыз. Эң алгач ошол картошка кошулган вареникини алып алсак, жакшылап карап туруш керек. Өзгөчө минутасынан өтүп кетсе дагы камыр эзилип кетиши мүмкүн. Мына биз вареникилерди алып алдык. Азыр болсо тарелкага салабыз. Кооздоп коебуз. Бул жерде кинза бар. Кинзанын жалбыракчаларын таштайбыз. Могу жерде сметана бар. Сметананы пайдаланабыз. Биздин картошка фаршыдан жасалган вареникибиз даяр. Эми болсо, урматтуу достор, азыр болсо кыям кошулган вареникини алып алышыбыз керек. Мына кыям кошулган вареники. Азыр болсо муну дагы тарелкага салып жайгаштырабыз. Мынакей, урматтуу достор. Кыям кошулган вареники бул өңүдөн дагы айырмаланып калат. Кантип кооздойбуз? Сөзсүз түрдө кыям кошулгандан кийин даамдуу болсун деп биз ушул тыт кыямынын
ширесин пайдаланабыз. Мына урматтуу достор, биздин экинчи вареникибиз дагы даяр. Оператор тартып берсеңиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен биргеликте орус ашканасына баш багып, өзгөчө тамактардын жасалуу жолун жасадык. Могу картошка кошулган вареники, бул болсо кыям кошулган, же болсо тыт кыям кошулган вареники. Албетте, мындай азык-түлүктөр дагы сиздин үй-бүлө мүчөңүзгө жагат деген ойдобуз. Азыр болсо, конокторго тартсак болот эми. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун.